Саламатсың? Тамақ артапты болсын. Еліңізде дамыл істейіңіздер. Нан істейін болды. Қанша жылдан бері жасап жүрсіңіз бұл жерде? 10 жылдан бері жасап. 10 жылдан бері. Kimden aldınız öyle жерде? Асыл алған инвалидқа бір жаран екен. Мүмкіншілігім жоқ азыр салғанға дегеннен андан өзара келісімменен алған доверенность негізінде. Доверенность негізінде қызыл кітап менен сатып алдыңыз ба? Жоқ, қызыл кітап бұл жақта ешкімде жоқ болса анда. Телефон өчіріп қойшы болды. Анам қандай алғансыз? Жөнелердіге қызыл кітабы жоқ эле жерде алып алғансыз? Ооба, қызыл кітабы жоқ, могу жердин баардыгы эле ошо мен сыяктуу эле доверенность менен алынган. Анан бул сиздин чыгарган кийинки чыгарган мыйзамыңызда 1-апрелде чыгарган жерин мунапысы жөнүндө чыгарган мыйзамыңыздын негизинде мен акимиятка кайрылып ошол боюнча ошол сиздин чыгарган мыйзамыңыздын негизинде жаза алып келаткан бул жер. Тигилердикини эмнеге бузбайт, эмнеге сиздикин бузуп салды? Бул жакта Эки семьяны бузуп коёбуз. Эки семья. Кошунам талашып, буздуктан кошунам. Мен 2014-жылдан баштап жашап атам, бул болсо 2017-жылы китеп жазатып келип алып, анан кийин ушул жер меники чыккыла дегенден мен муну экөөбүз чечпей сот чечсин Ким жасап берди бир китепти? Ал жерге жазап бергендер, тийиштүүлөрдүн баары кылмыш иши козголуп, сотунда каралып атат, бүт элек ал иш. Бүгүн да каралып атат. Ушул азыркы учурда да каралып атат. Ал жерде архитектура госрегистр ошол 2017-жылы ошол китепти жазагандардын баардыгы кылмыш иши козголуп каралып атат. Ошого карабастан бул жер меники деп эле болбой эле догурун эле жарандык эме менен сотко берген. Ошону менен утуп алды соттон. Утуп алып эле анан кийин анын кызыл китеби бар экен, 17-жылы жасап койгон. Бул жер деген 17-жылы мораторий бар болчу. Мораторий. Айдоо багытындагы жер болду. 9-дан баштап мораторий. Кайсы кошунаңыз? Бул кошунаңыз? бул Чакыргылачы, ким бар? Балдар, Эрбол чакырып келелечи. Жол келбей. Эч кимиси жок. Келбей, жол келбей. Тилек деген квартальный да ушул эмен эметкен. Ошол башында мен депутат айлык кеңештен ошол мынакей биз деген китеп жазатып алдык. Анан кийин ушул китеп жазатып алган жерди сен бошотуп бер жосо түптүрүп салабыз деген да мени ошол квартальныйда келип коркуткан. Коркуткандан мен айткам. Тилек койбаңыз. Квартальный, депутат. Азыркы учурда азыр могу жерде анын да жери бар. Айылдык кеңештин депутаты. Депутат, айылдык кеңештин депутаты. Көп жылдан бери Квартальный депутат. айылдык кеңештин депутаты. Бул жерде мен да кичине түшүндүрүп берип койчу. Ушул жерде мен жашайм, мен дагы мына 10 жылдан ашты. Ушул айланада бир да кишиникинде сында кызыл китеби жок. Эч кимибиз ала элекпиз. Багы жерди алганбыз, тамды салып жашап атабыз. Булар сыяктуу эле. Эми ушулардын арасынан таң калабыз да, ушу канча киши биз китеп ала элек. Биз деле билебиз да, мораторий жарыяланган 2009-жылдан бери. Андан сизге 21-жылы мына кол коюп ачып берип атасыз, жалпыга берилсин деп. Булар эле ушул атайын мына бу жердеги ушул өкмөттөгүлөр. Жанагы Тилек деген баланы айтып атпайсыз, квартальный депчи. Ошол именно ошол киришип туруп баарын булуткан ошол балада ошол жазатып мына өкмөттөн, госрегистрден, айыл өкмөттөрдө иштеген ошолордун баарын ошол 17-жылы китеп жазатып алып турат. Бизге бир кишиге китеп берген жок да, эл турат, баары турат. Ушунун арасынан ушул жерге именно могуга жазатып, эми Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылбай үшүп, орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Эми мындай, мен мына Атай ген прокурорду ээрчитип келдим. Таанышыңарбы? Урман Кузулуш.
ата-эсилерден бир сыйра, бир принцип үстүнөн билебиз, уже билдик кандай болгон, эмне болгон дегендей. Анан кийин мен мораторийди жоюп кызыл китеп бергиле дегенде бардыгына эмес, кызыл линия деген бар, билесиңер, ошого кирип кеткен жерди ошол жерге салып алганга хоть эле өлтүрсөңөр да биз бере албайбыз. Анткени кызыл линия деген кызыл линия. Үстүнөн жогорку чыңалуудагы линия өткөн жерлер болот. Алдынан баягы связьдин кабелдер өткөн болот, же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот. Андайларга бере албайбыз. Андайлар дагы бар. Андайларды араңарда бар, алар сразу эле эсинде болсун, аларга бере албайбыз. Калган масса 90-95% аларга беребиз. Кызыл линияда эмес болсо, бул жер жок беле, кызыл линияда жок. Кызыл линияда эмес, но бардыгында салынуу. Түшүнүктүү, анда түшүндүңүз да сиз. Бул жерде мына 17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини дагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы, депутатына карабагыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт бар мафиялашып кеткен да. Сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет, алар крышавайт этип мына ушундай ызы-чууну жаратып атат. Бул бүгүн эле жаралып аткан ызы-чуу эмес, илгертен бери келаткан ызы-чуу. Ошол үчүн эч кимге карабай туруп жоопко тартасызбы. Ошол сот 17-жылы кайсы жылы сот карап чечип берип коюп атат бир тарабына. 17-жылы. Кызыл китепке азыр чечип берип атат. Азыр чечип берген 2020 жазылган документ менен 2022-жылы чечип берген. ноябрда, декабрда ушулар. Сот көзү сокур болуп калбаса көрүш керек да, көрүп туруп бул 17-жылы алып атса, ал убакта мораторий болсо, сеники да жарабайт, мунуку да жарабайт деп туруп артка тебиш керек эле. Силерге извещение коюш керек эле правоохранительный органдарга, же болбосо местный кеңешке, мону туралагыла, жокко чыгаргыла мунуңар, жок, туура эмес бул деп туруп ошончу керек эле. Значит, бул жерде сот дагы акчалуу болгон, мунун да жоопкерчилигин карагыла. Анан мындай дагы болот да, Садырова кечиресизби, бул жерге мораторий жарыялангандан кийин, этот кызыл китеп берүүгө уруксат берилгенден кийин кадастр, архитектуранын, комиссиянын балдары келип буяка номер берип кетип атат. То есть мыйзамдуу жолу эми кетип барат да, былтыр сиз келип кеткенден кийин. Мыйзамды кетип барат, китеп жасатып алып анан келип 17 жылдан бери кызыл китепти көтөрүп чыгып атпайбы? Анан бул жерде Садырова мындай болот да, Агордо бүгүнкү күндө азапка баттык. Сиз келип кеткенден кийин үнүбүз сизге жетпей, жер саткан көпөстөр элди ушундай кыйнап, азапка салып, кызыл китеп ала албай атабыз. 15 миң түтүндөн 300 эле киши дейли кызыл китеп алды. 371 китеп. Бүт арестке коюп койду. Аким гана. Мен арестте болдум. Былтыртан бери акимсиң, а? Былтырдан. Баягы мен чогулушка келгенде бар беле? Ошондо мен бар элем. А эмне кылып атасыңар аны? Эмне кылып атасыңар буга? Эми азыр бүгүнкү күндө биз 20 миңге жакын арыз алганбыз бүгүнкү күндө. Анан ошо 5 миңден ашыгына азыр бүгүнкү күндө бара бир айлык илип келебиз да. Аларды биз мына өздөрү үй-мүйгө номер берип чыктык. Бирок биз келип 300 эле кишиге алдык деп атпайбы кызыл китеп. Канчага бердиңер? Бул жерде баягы жерчилердин баягы мыйзам положение жазып койгон да, ошол макулдугу менен да биз өзүбүз тараптан архитектурный госрегистр, биз райондукун бүт өзүбүздүн тармагыбызды бүтүп даяр кылып койдук. Бир 10 миңден ашыгына. Азыр ошол жердин ээлеринин макулдугу деген жер биздин колубуз байлап болуп ошо болуп атат. Кайсы жердин ээлерин макул? Ошол баягы үлүш жерлеринин ээлери. Бүт ошондой берилип кеткен экен да. Биз бүгүнкү күндө кыйналып атканыбыз ошол. Бирок мына элдин алдында мына сиз берген тапшырманы биз башына аягына чейин катуу күнү-түнү аткарып атабыз. Мына эл өзү да көрүп, биз ошол кол байлап койдук. Баягы мурун басып алганда үлүш жер болгон. Ошол. Кимдин жерлери экен? Канча кишинин жери экен? Канча гектар? Мен билесиз айтып коеюнчу. Ассаламу алейкум. Бул жерге келгенде мен сизге чыгып айттым эле ошондочу. Жана жерчилер аркылуу берилсе булар кайра сатат депчи. Азыр ушундай болуп атат. Мына мен элдин атынан айтып коеюн сизге. Азыр бул жерде эл кызыл китеп ала албай атканын бир эле ток кетер себебин айтып коеюн. Жанагы өкмөттөн чыккан положенияга ошол жерге 27 пунктка киргизип коюптур да. Жердин ээлисинин макулдугу менен трансформация болсун деп. Азыр бардык документтер даяр болуп, архитектурадан пызуларын да алып, баарыбыз алып, ошол жерге келгенде ошол 15 жыл мурун канча киши экен ушул жерде? Мына жерчилер фамилиясынан бери айтып Ошол өзүндө 15 миңдей. Жок, 15 миңдей алып басып алып салып алган кишилер жашоочу. Мен жерлерди айтып атам, жер. Жер 10 гектар жери, 900дан ашыраак гектар. Общий биздин район боюнча 1618 гектар. Ошонун 900 гектардын ашыгы 15 миң түтүн ушул Агордон өзүндө турат, өзүндө. Эми мага айтты, ушул 9 миң гектар канча кишинин жери болгон? 9 гектар. 9 гектар ошол 12 миңден ашыгы үй салынып кеткен, 2 миңден ашыгы 15 миң адам. 15 миң адам. Ошондон фундамент. Канча хозяин болгон? Элитный городок Максат-Сити объявляет старт продаж. Городок с вместимостью более 140 коттеджных домов.
будет проведена инженерно-коммуникационная сеть, вам предоставят готовые проекты на выбор с Красной книгой. В нашем городке есть все необходимые социальные объекты: мечеть, детский сад на 50 мест, ФАП и многое другое. 20 минут до озера Исыкуль и 10 минут до центра города Каракол. Элитный городок Максат-Сити – это шаг в будущее. Успейте приобрести по номеру 0702 42 42 44. 5 адамдай. 85 адам. Буларды биз муну айтып, булар менен жолуктурдум да. Аларды чакырдык, бетме-бет отурдук. Анан кийин айттык, мына жерлерди мына силер ушуну алсыңар, эми сатыпсыңар, эми бергиле. Мына бүгүнкү күндө токтоп турлар. Ошол убакта ошол 85 киши сатты беле ошол жерин. Басып алдың, значит болду, акча төлө деп акчаларын алганбы, же алган эмес? алган эме саткан. Бардыгына сатып. Бир да киши захват жок. Бүт сатып алган. Алар мындай кылып сатып болду. Азыр жашым китебини, госрегистрге барып, менин жумумдан ажырап деген арыз жазып келген. Мен жазбайм деп атат. Болду, түшүнүктүү. Значит 85 киши мурдакы баягы үлүшүнө тийген кишилер да. Алар силерден акча алган баарын. Ал үлүштүн ээлери, мен тактап айтып коеюн. Үлүштүн ээлеринен жана жер саткан аялдар. Саналуу эле бир 10 аял. Алар купили продажа кылып сатып алган. Сатып алып элге саткандагын азыр ошол сиз айтпаңыз жана колхоздун правоприемниктери эмес. 17-пунктты жокко чыгаргыла. 27. Ошол пункт жокко чыкса эле эл бүт алат байке. Сразу эле баарын организация этип жокко чыгаргыла дагы. Күнөөлүүлөрдүн бардыгын могу жердеки жанакы бир кишиге 2 неме саткан, жер саткан, 2ден 3дөн саткан бардыгын жоопко тарткыла. Качан гана ошолорду жоопко тартса, ошондо ушундай из токтой. Жоопко тартпай, кол ирисине тартат болуп, защита кылып карабай койсоңор, ал уже дагы кете берет деген. Азыр Ана мынау азыркы бүт кызыл китеп алып айткандар боюнча уруксат берип 4 күнгө чейин биз тактап сизге так маалымат берген. Эмне себептен берилбей да ким алыш керек Жок, мына түшүнбөдүм. Бизде такталган ана. Дегел бере албай аткан. 27 пункттер жокко чыгарсаңыз берет. 300. Эми анда биз жокко чыгарып беребиз. Баягысын мен аны билген эмесмин да, ошол типтеги ээлерин дегенде. Эртең жокко чыгартып беремин. Неме диленне калган 15 миң кишинин баарына берилет. Только кызыл линияга кирип кеткендерге бербейсиңер. Алар 1000 адам бар. 1000 адам бар. Эми ошол 1000 адамда ызычуу чыгарат. Аны туура түшүнгүлө биз бере албайбыз. Бир нерсе айтып коеюн силерге. Жана десятка линиянын боюнда үйлөр салынган да, үйдү салып бүткөндөн кийин частный компаниялар. Мен сизге айтып коеюн. Сиз айтып атпайсызбы, мамлекетке өткөргүлө линияны деп. Мына кварталдар частный компанияларды алып келип, элдин линиясына. Ошол элдин үйүнүн жанынан десяткалар тартып салган. Азыр ошол десятканын жанындагы красный линия кирип калган да. Ага эл күнөөлүү эмес да. Ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин частный компаниялар келип десятка линиялар тартып салган. Разбираться эткенбиз. Частный компаниянын кандай? Мына частный компания өткөрөбүз деп келет. Бирден сүйлөгүл. Азыр жанагы десятканы бул высокий эмес, десятканын алдында. Биз багы сиз өзүңүз келип кеткенден кийин жолду салуу боюнча жолду кеңейтиш керек болгондо, биз эми ошол калган биягында үйлөр туруп калган. Бирок жол салыш үчүн биз ошол линияларды мына үй тарапка жылдырдык жолго. Ал эми ал жерде азыр биз мындай десятка өтүп атат. Ал жерди бияка жылдырайлык десек, жолго чыгып кетет. Бияка жылдырайлык десек, ар бир менчиктин үйүнө кирип кетет. Ошон үчүн жерибиз болгон жерине коюлган бул нерсечи. Муну эл баягы неме чыга элек кезинде эл өзү оң тарабын под бизнес деп сатып бергенде жол местасын кезинде ошондой кылып койгонбуз. Бүгүн азыр ошол күндө жана 1000 деген киши именно ошол десятканын алдында турат. Эми ал азыр десятканы жок кылалык десек, анда светтен кургала турганбыз. Бияка жылдыралык десек, жолдобуз. Биягына киргизелик десек, үйлөргө кирип кетип атат. Ушул дагы бизди абдан тупикке такып атат, жана 1200 адамдын айласын кетирип турганда ушул болуп атат да. Эми десятканы башка жактан алып кетелик, башка жакка коелук десек, кое турган башка жеринде жер жок. Анткени баары биртик мондай. Немеге биз аны минерге бул кайра кылганда биз айттык, эми буну минерге чечип берет деп. Минерге айттык, алар положениеңер барбы? Ушул астына түшүп канча? Эгер бергиле, эгер рухсат берсеңер, биз аны чечим чыгарып беребиз деп аларга жөнөткөнбүз. Эми алар чечпесе биз чече албайт экенбиз. Бул боюнча биз текшергенбиз, маалыматты мен берейин сизге.
баягында тапшырма бергенде бүт текшерип чыкканбыз, азыр менин эсимде жок да. Ушу красный линиялар боюнча бүт ар бир үйдү карап чыкканбыз. Сиз мага барсаңыз да керек да, чоң таанып. Анан таанып атам да. мен Кулмагул Токторовичтин балдарыңыз келтекчи болду. Эл абонент болуп акча төлөп аткандан кийин ошол десятканы сипка белгилерди тартып койсо болот да. Жок, балансыга өткөрбөй атпайбы? Мисалы Север Электро келип атат, рахмат. Президенттин тапшырмасы менен бул жак элдин, мен айтып берейин. Бул жакты 25 миң жолу эл тартканбыз да, элдин менчиги да. Анан ушуну Север Электро келип, энергия холдинг начальниги да келди. Президенттин тапшырмасы мамлекетке алалы десе, кээ бир кварталдар бербей атышат. Анан мындай туруңуз эми. Анан экинчиден Садыр Нуркожоевич бир айтып коеюн. Жолду да мен сизден суранган элем, элдин атынан рахмат, асфальт жолубуз түштү. Анан ушунун эки чекесиндеги тротуарны азыркыга чейин бүтүрбөй, азыр көп кетсең болот. Топурактарын таштап, кайдагы бир подрядчик фирмаларга мынакей 1 жылдан ашты элге недопусту, жеп тротуар жок. Анан мен баса элеп коеюн, десятка боюнча. Могу оң тарабындагы мурдагы ошол жерчилер менен кварталны аралаштырып, жол болуп аткан местен под бизнес деп сатып берген. Азыр көрсөңүздөр болот. Себеби ошол под бизнес жерден десятканы качырып туруп, булар элдин чекесине тартып салган. Буну катуу көзөмөлгө алсаңыздар болот. Анан сен эң биринчи суранарыбыз элдин азыр ушу көйгөй жетип бүткөн эле көйгөй жана 27-пунктты жокко чыгарып берсеңиздер, эртеден баштап бүт даяр алабыз Кызыл Китепте. Хорошо, жана под бизнес деп саткан жерди карагылачы, карап туруп, действительно ошол жигит айтып аткандай болсо, кайра наоборот тиягынан эме алсын. Урматтуу Садыр Могу жер эч кимдин менчиги болбойт. Сүрдүрүп салган кишини чакырсак келбей атпайбы, жок экен деп. Анын да менчигин өткөзүп, тескерисинче жоопко тартасаңыз. Эмне үчүн мораторий убакта жасатып алган, подделка документ. Ким жасап берди? Алардын баарын сот кошо жоопкерчилигин карагыла соттун. Эмне үчүн сен көрүп туруп ушуларга бир жагына чечип берип атасың? Экөөнү тең анын үйрөтөч керек эле. Кызыл Китепти дагы кайра артка айдап коюш керек. Сот карап атат да, көрүп атат. Ал билет да законду. Суранабыз 27-пунктты жокко чыгарып бериңиз. Кызыл Китеп ошол тосулат. Азыр бузулган Биз баягы сунуш бергенбиз да. Ушул баягы положение мыйзамга кайсы сунушту бергенбиз, ошол тезирээк бүтүрүш үчүн аяка жеткен бизге жеткиз ошону карап берсеңиз. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип. 27-пунктты жокко чыгарып беребиз. Неме делена бүт баарына Кызыл Китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Биз сунушту бергенбиз. Если керек болсо, неме бергиле аларга? Техпаспорт берип тургула үйүнө, жөн гана Кызыл Китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун аны. Андан кийин маселе чечилгенден кийин чечебиз. Кызыл линияларга бербей. Мектеп боюнча баарына бергиле. мектеп боюнча Билем, мектеп боюнча салабыз мектептин аягына.